Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кыргыз тили сабагы. Номер 13 гимназия мектеби, 3-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы жеңиш майрамы. Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – праздник Победы. Балдар, сабактын башталышында жаңы сөздөр менен таанышалы. Согуш, война, ардагер, ветеран, коргогон, защищал, душман, враг, аскерлерди, бойцов унутпай, не забывая. Балдар, 9 май бул жеңиш майрамы экендигин билебиз. Бирок бул майрамдын келип чыгуу тарыхын билесиңерби? Эмне үчүн биз жеңиш майрамы деп атайбыз? 1941 жылы 15 республикадан турган СССР деген чоң мамлекетке Германия согуш ачат. Алардын максаты жерин, элин жана байлыгын алуу эле. Бирок СССРдин курамындагы кыргыз, орус, казак, өзбек, украин сыяктуу элдер алар менен 4 жыл бою согушуп, акырында 1945 жылы 9 майда Германияны жеңип алышкан. Ошол күндөн баштап 9 майды жеңиш күнү деп майрамдап келебиз. Биз чоң аталарыбызга жеңиш үчүн, тынчтык үчүн рахмат деп айтабыз. А быйыл улуу жеңишке 75 жыл толду. Балдар, силерди улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ребята, я от всей души вас поздравляю с 75-летием Великой Победы. Балдар, китебиңердин 63 бетиндеги текстке көңүл бургула. Согуштун ардагерлери. Анянын чоң атасы ветеран. Ал согушка катышкан. Элин, жерин душмандардан коргогон. Анын көп орден жана медалдары бар. Бул Кубаттын чоң энеси. Ал дагы согуштун ветераны. Ал медсестра болчу. Көп аскерлерди сактап калган. Биз ветерандарды унутпай, сыйлашыбыз керек. Балдар, жаңы сөздөрдү пайдаланып, тексти которолу. Ветераны войны. Дедушка Ани – ветеран. Он участник войны. Защищал свой народ и землю от врагов. У него есть много орденов и медалей. Это бабушка Кубата. Она тоже ветеран войны. Она была медсестрой. Спасла жизнь многих солдат от смерти. Мы должны помнить и уважать ветеранов. Балдар, бүгүнкү сабактан кийин силер биздин Кыргызстаныбыз, биздин ата-бабаларыбыздын эмгеги менен ушундай даражага жеткендигин түшүндүңөр деген ойдомун. Силер азаматсыңар балдар, силерден менин үмүтүм абдан чоң. Анда үй тапшырмасын жазып алгыла. Китебиңердин 63 бетиндеги 3-көнүгүү Белековдун жеңиш майрамы деген ырын жаттап алгыла. Саламатта калгыла балдар, майрамды жакшы өткөргүлө.